Биринчиден, мыйзам бир эмес 5-6 жолу Садыр Жапаровго карата абдан бузулду да. Мыйзам бул ар бирибиз үчүн так аткарыла турган мыйзам. Башка биз так аткара турган эчтеке жок адам үчүнчү. Албетте, баары тең айтышат, же мыйзамдан коркпосоң, анда Кудайдан корк депчи. Бирок мен ойлойм, Кудайды баарыбыз эле сыйлайбыз, баарыбыз Кудайга жалдырайбыз, кандай убакыт болбосун. Бирок мыйзамды ар бирибиз сыйлаганга, урматтаганга, мыйзам менен иш алып барууга биз милдеттүүбүз да, жаран катары. Кайсы өлкөнүн жараны болбосун. Бүгүнкү соттун чечими бул абдан акыйкатсыз, адилетсиз болуп калды. Эгерде бул ушул мыйзамдын одоно бузулушуна Конституциянын гаранты катары президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков 9 майга дейин кийгилишпесе, аттиң деп каласың. Анда мен дагы көптөгөн мындай азыр айтып атышпайбы, азыркы бийлик. Биз мыйзамды орнотобуз. Биз коррупция менен каршы көрүшөбүз. Биз ар бир жарандын укугун коргойбуз деп. Мен ошол күчтүү саясатчылардын арасына силер киргизесиңер мени. Ошол күчтүү саясатчы катары мен да ишенбей калышым мүмкүн. Ошондуктан мен суранып кетет элем Сооронбай Шариповичке, мына ушул саясий туткундардын тагдырына саясий чечим кабыл алышы. Мына ушунду айтат элем да.